Суу башында туруп электр энергиясын импорттогон уят иш. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусундагы Камбаратта бир кесинин курулушунун башталышына старт берип жатып билдирди. Мамлекет башчысы 30 жыл мурда Кыргызстан электр энергиясын экспорттоп келсе, бүгүнкү күндө импорттоп келерин айтты. Камбаратта 2 кесин эске албаганда 30 жыл ичинде жаңы кес курулган эмес. Мына ошондуктан электр кубаттуулугун көбөйтүү милдети куруч турат. Суу башында туруп электр энергиясын импорттогон биз үчүн уят иш, деди Садыр Жапаров. Өлкө башчысы кошумчалагандай, буга чейин чакан жана ири кестерди куруу мүмкүнчүлүгү болгонуна карабастан ишке ашпай келген. Биз Кудай берген ырыскыбызды Кыргызстандагы электр кубатын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдаланып, элибизге туура жеткирүүгө милдеттүүбүз. Мына ошондуктан энергетика чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү Коопсуздук кеңешинин жыйындарына алып чыгып, суу энергетика маселелери талоого алынып келе жатат. Мамлекет жетекчилиги энергетикалык коопсуздукка жетишүүнүн стратегиялык маанисин эске алуу менен алдыга коюлган милдеттердин, тапшырмалардын аткарылышын тыкыр көзөмөлдөбүз. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин бизде чакан жана ири гидроэлектростанцияларды куруу мүмкүнчүлүктөрү болуп турса дагы, андай мүмкүнчүлүктөргө маани берилбей, маани берилсе дагы туура нукта пайдаланылбай келген. Эми өлкөбүздүн экономикасынын ишенимдүү тиреги болгон мөңгүлөр менен ири дарыяларыбызды энергетика жаатында артыкчылык катары туура пайдаланууну, Кыргызстанды электр кубаты менен эч көйгөйсүз толук камсыз кылууну жана экспорттоо потенциалын өнүктүрүүнү колго алабыз.